Жыл сайын эле күн сууктагандан тарта электр энергиясы өчпөйт бекен деген кооптоону корку элдин да бийликтин да көкүрөгүндө орноп келет. Эгемендик алгандан кийин бир дагы ГЭСтин курулбаганы, колдонуучулардын санынын көбөйгөндүгү, эскирген жабдыктар көп жылдардан бери курч маселе бойдон калууда. Анын кесепети быйыл даана байкалды. Сууктун катуу болушу бул тармакта электр энергиясын үнөмдөө зарылдыгын жаратты. Бул абалдан чыгуунун бир жолу катары электр энергиясынын тарифин көтөрүү керектигин өлкө башчысы өзүнүн Facebook баракчасында элге кайрылуусунда белгилеп кетти. Антпесек энергетика тармагыбызды биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Себеби бүгүнкү күндө өзүбүздө өндүрүлгөн электр энергиянын өздүк наркы токтогулда чыккан жерден 21 тыйын болгону менен энергетиктердин эмгек акысы, эскилиги жеткен трансформаторлорду, зымдарды, мамчаларды алмаштыруулар кошулуп отуруп, 1 киловатт-саат электр энергиянын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзөт. Калганын өзүңүздөр талдап көрсөңүздөр болот. Бирок Кыргызстандагы тариф коңшу мамлекеттерге караганда бир топ арзан экендигин аңдоо кыйын эмес. Кошуна өлкөлөрдө электр энергиясынын баасы: Казакстан 3 сом 54 тыйын, Россия 4 сом 6 тыйын, Тажикстан 2 сом 20 тыйын, Кыргызстан 77 тыйын, Түркмөнстан 62 тыйын, Кытай 6 сом 75 тыйын, Өзбекстан 2 сом 23 тыйын. Карайлап караңгыда калгандан көрө тарифти көтөрүү менен маселе чечилсе макулбуз деген көз караштар арбын. Анткени бул тармактагы кризис жоюлбаса, жагымсыз абал жыл сайын кайталана берет. 1 сомдон берсе, өчүрбөй эле койсун деп ойлойм. Свет өчпөсүн, жаш баласы барлар жаман кыйналат экенбиз. Мама дедик. Кымбаттаса мейли, бирок свет өчпөш керек да. Мына быйыл кышта кыйналдык го. Дүйнөлүк каачылыктын таасирин азыр ар бир мамлекет сезүүдө. Кымбатчылык кыя өтпөгөн бир да өлкө жок. Ошондуктан да тарифти көтөрүү зарылдыгы келип чыкты. Электр энергиясынын колдоону 1991 жылы 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиарддын тегерегинде болуп жатканы да белгиленет. Гүлжина Мөндөөбү, Айман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.